Бир жыл ичинде Кыргызстанда шайлоолорго жана референдумдарга 2 миллиард 200 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн деп айтсам ишенесизби? Ишенбесеңер, бул видеону аягына чейин көрүңүз. Менин атым Эрген, сиз Media Hub каналындасыз. Бир жыл. Тагыраагы 2020 жылдын күз мезгилинен 2021 жылдын күз аяларына чейин 4 жолу шайлоо, 2 жолу референдум өттү. Эми ушул жылдын ноябрь айында 5 жолу шайлоо өтөт. Эл арасында айтылып жүргөн элиталарды шайлап алуу үчүн мамлекеттик казынадан кызылдай акчалар бөлүнөт. Бирок шайлоодогу мыйзамсыздыктар, ал каражаттын бекер күйүп кетишине биз бир нече ирет күбө болгонбуз. Эске сала кетчү жагдай. 2020 жылы апрель айында жергиликтүү кеңештерге шайлоо болуп өтмөк. Ал мезгилде өлкөнүн 30 аймагында шайлоо болмок. Ага карата мамлекеттик бюджеттен 65 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Бирок ал процесс карантин киргизилгенден соң токтотулган. Кийин парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн даярдыктар көрүлө баштаган. БШКнын расмий сайтындагы маалыматта 2020 жылы парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн бюджеттен 450 миллион сомдой бөлүнгөн. Анан эле өзүңөр билгендей 2020 жылы парламенттик шайлоодо көптөгөн мыйзамсыздык өкүм сүрдү. Натыйжада шайлоонун алдын ала жыйынтыктарынан наразы болгондор Ак үйдү алып бийлик алмашты. Чырдуу шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Башаламандыктын негизги күнөөкөрлөрү катары бийликчил партияларды айтып келебиз. Алар Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан. Муну өлкөдө шайлоону өткөрүү боюнча биринчи жоопкер БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова да 16 сентябрда тастыктады. Тагыраагы ачык диалогдо 2020 жылдагы башаламандыктын болушуна бийлик менен акчанын тирешүүсү себепкер экенин айтты. Шайлоо таза өтүп, мамлекеттик органдар мыйзамсыздыктарга, добуш сатып алууларга каршы реакция кылганда шайлоо жыйынтыгы жокко чыгып, башаламандык болмок беле. Ошентип парламенттик шайлоого бөлүнгөн акча күйүп кеткен. Жаңы келген бийлик конституцияны алмаштыруу керектигин айтып, референдум жана кезексиз президенттик шайлоону өткөрүүнү сунуштады. Баарыбызга белгилүү, ал 2021 жылдын 10 январында өттү. Айтмакчы, президенттик шайлоо жана референдум алдымала бюджетте каралган эмес. Октябрь окуялары болбосо өткөрүлбөйт болчу. Январдагы президенттик шайлоо жана референдумга 726 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Ага болай эле 12 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоолор менен референдум өттү. Мында өлкө казынасынан 480 миллион сом каралган. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо мыйзам бузуу, добуш сатып алуу менен коштолду. Натыйжада Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында добуш берүү жокко чыгарылды. Ага да акчаны самандай чачып, кармалып калган партиялар айыптуу болду. 12 июнга кайра шайлоо жайраланып, ага бюджеттен кошумча 48 миллион сом бөлүнгөн. Эгерде биринчи ирет баардыгы мыйзам чегинде өтсө, өлкө казынасы мынчалык чыгым көрбөйт эле да, чынбы? Эми күзүндө парламенттик шайлоо өткөн турат. БШК ага 602 миллион сом керектигин билдирди. Бир жылдын ичинде Кыргызстан шайлоо жана референдумдарга 2 миллиард 200 миллион сомдон ашык каражат сарптаган. Анын ичинде 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоого бөлүнгөн 477 миллион бекер күйүп кеткен. Плюс 2021 жылы мыйзамсыздыктардан улам кайра шайлоого бөлүнгөн 48 миллион сом. Чырдуу шайлоолордо күйүп кеткен жана ошонун кесепетинен бюджетте каралбаган чыгымдарды алып келген президенттик шайлоо. Эки референдумдарга сарпталган акчаны кошсок 1 миллиард 306 миллион сом болот экен. Дайыма бюджетте тартыш болгон өлкөбүзгө бул абдан чоң сокку, чоң чыгым. Бул акчаны ошол шайлоону жыдыткандар, акчаны сапырып же админ ресурсту ашкере колдонуп добуш алгандар төлөгөн жок да. Кайра эле эл сиз менен биздин салыктан куралган бюджеттен төлөнүүдө. 1 миллиард 306 миллион сомду башка натыйжалуу нерсеге коротсо болмокпу? Салыштырып көрөлү. Кыргызстанда орточо пенсия 6000 сом тегереги. Жокко чыгарылган жана планда жок шайлоого кеткен чыгымга Кыргызстандагы ар бир үчүнчү пенсионерди же 217 миң адамды бир ай бакмакпыз. Ошол эле учурда быйыл жыл башында акча жок. Пенсияны төлөш үчүн Россиядан 20 миллион доллар сураган жайыбыз бар. Өткөн жылы эле ооруканада орун жок. Ковидтин айынан көп адам көчөдө, машинеде үзүлгөнүн уnuттукпу? 2020 жылы Ош шаарында 100 орундуу оорукана 50 миллион сомго курулуптур. Айтылган акчага мындай ооруканадан 26-ны салса болмок экен. Мисалы, Оштогу Мөл булак бакчасында бир группада 93 бала тарбияланат экен. Бул нормадан 3 эсе ашат. Мындай бакчалар ондоп саналат. Балким арасында добушун саткандардын балдары дагы бардыр. Иши кылса акчаны ысырап кылган шайлоолордун ордуна каражатты балдарга арнасак, бери дегенде 60 бала бакча ачылмак экен. Эми деле сабак алар бекенбиз? Же добуш кайра сатылып,
сатып алынып, анан шайлоо кайра жыдып, мамлекеттин миллиондору күйүп кетеби? Эң негизгиси, сиз добушуңузду сатпаңыз. Эгер бүгүн 1000 сомго добушуңузду белек кылсаңыз, эртең ошол эле саясатчылар бюджеттен, демек сиздин капчыгыңыздан миллиондогон сомдорду алып коет. Бул сиз жашаган райондогу бала бакчалар, спорт аянтчалары, мектептер, пенсия, пособия жана башкалар. Ошондуктан урматтуу шайлоочу, добуш берерде жакшылап ойлонуп, чечим чыгаруу оң. Сиз менен мен Арген Бактыбек уулу болдум. Оюңуздарды комментарийге жазыңыз. Дагы ушундай кыскача түшүнүрмө видеолорду көргүңүз келсе, биздин каналга катталып коюңуз. Албетте комментарийге эмки роликтерге темаларды сунуштасаңыз болот. Көрүшкөнчө.